Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата Ысык Көл облусундагы сот тутумунун кызматкерлери да иш-чара өткөрүү планын кабыл алышып, мектеп окуучуларына Чыңгыз Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романынан үзүндү тартуулашты. Анын чыгармаларын биз элге атайын чагылдырып бергенге аракет кылдык. Колубуздан келишинче абдан жакшы мыкты даярдыкта болсок дагы толкундоолор аябай болду. Анткени баягы биз мындай актер же театр тармагында иштебегендиктен мындай сот тутумунун кызматкерлери мындай колдон келишинче мындай өзүбүздү ошол ар бир чыгармасына чагылдырып бергенге аракет кылдык деп ойлойм да. Чыңгыз Айтматов ааламы деген аталыштагы иш-чарада сот тутумунун кызматкерлери да жазуучу жана анын чыгармалары туурасында докладдарды окушуп, келечек муундарды Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан көбүрөөк окууга чакырып өтүштү. Анын негизги максаты бул биздин улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовду эскерүү биринчиден. Анан аны ушул биз кыргыз болгондон кийин кыргыз эли ушул Чыңгыз Айтматовдой киши төрөлгөн жерде төрөлгөнүбүзгө аябай сыймыктанып, ушунун баардыгы эле кыргызстандыктар сезип, анан ушунун 95 жылдыгына арналган кечени уюштуруп атканга кантип катышпай калат сот системасы дагы деп биз дагы ушул өзүбүзчө даярданып бүгүн келгенбиз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын 2023 жылдын 18 сентябрында бекитилген кыргыз тили жана Айтматов ааламы аталышындагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгынын алкагында жерлерде мындай адабий иш-чаралар өткөрүлүүдө. Мирим Усубакунова, Нурдин Урманбетов, Ильич Касыинов, Каракол шаарынан.